жаштар биригеле. Bir taş too emez, bir baş el emez. Bir bolalı, бар bolalı. Рахмат. Ана эмесе акырындап кандидаттарды чакыралы. Жеке ишкер, кесиби боюнча юрист, Ош шаардык кеңешинин 6-чы чакырылышынын депутаты, Бир бол партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Абдисаид Каримбеков. Өзүңүздөрдүн мыкты уулуңуздар келатат. Катуура кол чабуулар менен тосуп алабыз. Абдисаид Каримбеков. Assalamu alaikum, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу коноктор, Ош шаарынын жаштары. Мына бүгүн алдыңыздарда Бир бол саясий партиясынын менен атыдан жогорку кеңешке аттанып, алдыңыздарда турабыз. Ош шаары биз үчүн боордош шаар, Ош шаар биз үчүн бир тууган шаар. Ушул жерде биз билим алдык, ушул жерде биз чоңойдук, ушул жерде 2016 жылдан баштап шаарыбызга кызмат кылып депутат болдук. Ош шаар кеңешинде сиздер жакшы билесиздер, бизнести колдоо, тышкы экономикалык байланыштар жана инвестиция деген туруктуу депутаттык комиссияга төрөгалык кылып келем. Ошол жерде 4 жылдан бери шаарыбыздагы ар түрдүү маселелерди байкап, экономикада кандай маселелер бар, ишкерликте кандай маселелер бар, эмне үчүн биздин экономика алдыга жылбайт, эмне үчүн ишкерлерге колдоо көрсөтүлбөйт, ушул теманы ичинен билген адам катары мен сиздерге ушул багат боюнча өзүмдүн көз караштарымды бөлүштүрүп койгум келет. Мен алдын ала ушул маселеге токтолгон мурда бир мисал менен айтып берейин сиздерге. 2019 жылы сентябрь-август айларында мен атайын ушул Дубайга бардым. Максатым экөө болчу. Эки нерсени тактоо максатына бардым. Биринчиден, эмне үчүн ал жакта дүйнөнүн бардык булуң бурчунан туристтер дүйнөнүн бардык мамлекеттеринен келет. Эмне үчүн ал жакта ишкерлик жакшы өнүгөт деп. Ал жакка барганда түшүндүм, ошол Дубайда ал жакта погода Кыргызстанга караганда абдан ысык, абдан мындайча айтканда жагымсыз. Айрыкча жай айларында барсаңыз абдан ысык, мындай адам баласы жакшы эс ала албайт. Бирок мен таң калдым, эмне үчүн баары эле Дубайга бара берет деп. Көрсө ал жерде ишкерлик жүргүзүү үчүн адам баласы кайсы мамлекеттен келгенине карабастан жайгашыш үчүн өтө жөнөкөй, анан жеңил эрежелер орноптур. Сиз кайсы мамлекеттен келбеңиз, өзүңүздү коопсуз сезе аласыз. Ишкерлик менен алек болсоңуз, тез аранын ичинде кагаз иштерин алып, ишиңизди алдыга жылдыра аласыз. Ага акча кетпейт, ага жөнөкөй гана адамдын акылы, адамдын эрки, жөнөкөй гана эрежелер керек. Мына бүгүн Кыргызстанга ушунусы жетишпей турат. Сиздер кайсыл гана мамлекетке барбаңыздар, ал мамлекеттин экономикасы жөнүндө гана сөз кылабыз. Биринчи кезекте мамлекетти ошол экономикасы аркылуу гана тааныйбыз. Дүйнөлүк эл аралык уюмдардагы мамлекеттерди ушул экономикасы абдан мыкты, өнүккөн мамлекет, орточо мамлекет, же болбосо анча өнүкпөгөн мамлекет же кедей мамлекет деп бөлөт. Демек, биздин мамлекетте дагы, Кыргызстанда дагы негизди 3 приоритеттүү деп коебуз. Эң актуалдуу багыт болсо, ошонун бирөөсү бул экономика. Экономиканын өзөгүнү ишкерлик, орто жана чакан бизнес түзөт. Мен ойлойм, мына сиздер отурган ушул бүгүнкү жалпы эле коноктор, партиялаштар, көпчүлүгүңүздөр ишкерлик менен алек болуп, мыкты ишкерсиздер. Же болбосо ишкерлик менен алек болуп, керек болсо банкротта болуп калган ишкерлер бар. Ошол убакта көпчүлүк жаштарыбыз бүгүнкү күндө ишкер болом деп ниет кылат. Ишкерликти алдыга жылдырыш үчүн эң негизги нерсе бул алтын эрежелер, жеңил эрежелер, оңой нормалар. Кыргызстанда эмне үчүн ушул нерсе алдыга жылбай атат? Биз көп себептерин билебиз. Анын көп себептери баарыбыз айтабыз, бул жанакы бюрократиялык система. Көп документ алабыз. Макулдашуу маселелер абдан көп. Финансы булактары алыш абдан оор, же болбосо пайыздык ставкалар абдан бийик деп.
Бирок негизги себеби бул негизги майда себептери. Эң чоң себептери ушул. Бизде Советтер Союзунда сиздер билесиздер, мына улмун отурасыздар, жакшы билесиздер. Советтер Союзунда баарыбыз мамлекетте иштегенбиз. Мамлекет баарыбызга тегиз айлык төлөгөн, элдин жашоосунда тегиздик болгон, теңдик болгон. Ал убакта ишкердик деген түшүнүк анча болгон эмес. Ал убакта баарыбыз тегиз жашаганбыз. Ал Союз өз убагында өзүнүн жемишин берген. Бирок бүгүнкү күндө ал коммунизм азыр капитализмге алмашты. Биз бүгүн капитализмдин убагында жашап атабыз. Демек, бул бүгүнкү күндө эгерде жанакы биз айткан алтын эрежелер, жаңы нормалар, жеңил нормалар калыптанса өлкөбүздө, керек болсо мамлекетибизде жеке адам мамлекеттен бай болуп калышы толук мүмкүн. Биздин мамлекетте дагы чоң эл аралык корпорациялар пайда болуп баштайт. Чоң компаниялар пайда болуп баштайт. Ошондо мынакта жакшылыкка багытталган, элдин өнүгүп өсүүгө багытталган, ошол прогресске багытталган коом өсүп чыгат. Бизге ошол бүгүн жетишпей турат. Ошондуктан эмне сунуштайт элек? Биз бир үй бүлө, бир ишкер деген программа сунуштап атабыз. Бул түшүнүктү калыптандырып, ар бир үй бүлөдө ишке ашырганга сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Бул жеңил нерсе. Бул идеяны, бул программаны ишке ашыруу үчүн көп акчанын кереги жок. Жогоруда айтып аткан туура мыйзамдар кабыл алынса, ашыкча татаал мыйзамдар жок болсо, адилеттүү система орносо, өзүбүздүн эле жарандарыбыздын тушалып калган колу бутун чечсек, өзүнүн жолуна түшө тургандай болуп турат. Ошондуктан мына бүгүн мамлекет тараптан түзүлө турган нерсе, бул жалпы ишкерлерге, өзүңөр жакшы билесиздер, текшерүүлөр азайыш керек. Бир мисал, бизде мамлекеттик техникалык экологиялык коопсуз инспекциясы бар. 7 тармак боюнча текшерет. Андан сырткары салык инспекциясы бар. Андан сырткары финансовый полиция бар, каржы полициясы бар. Андан сырткары экологиялык өзүнчө кызмат бар. Мындай кызматтар айта берсеңиз абдан көп. Ошонун баары келип туруп бизнес текшере турган болсо, бизнеске келип өзүнүн талаптарын койсо, эч бир бизнес туруштук бере албайт бүгүнкү күндө. Ошонун курманды болуп жүрөсүздөр баарыңыздар. Кудай буйруса ошонун баардыгыны бир тараптуу кылып, жеңилдетип, биз мисалы бүгүн ушинтип ойлоп атабыз жана сунуштайбыз. Каржы полициясынын бизге кереги жок. Бизнеске аралашпаш керек. Бир гана салык инспекциясын калтырып, түздөн түз салык менен гана ачык айкын иштегенге, калган биздин мамлекеттик органдар аралашпаса, мен ойлойм, бизнес өзүнүн нугуна түшөт. Ошондо элдин жашоосу оңолот. Жана айтылып аткан бир үй бүлө, бир ишкер деген бул идея, эгерде ар бир үйдөн профессионалдуу түрдө бирден ишкер чыкса, демек ал өз үй бүлөсүн багат деген сөз. Мамлекетке кошумча салык төлөйт деген сөз. Ошондуктан өнүгүү биздин алдыбызда турат. Ошол өнүгүүнү жөнгө сала турган бирден бир орган бул Жогорку Кеңеш. Эгер парламентке ошол практика жүрүндө дагы, теория жүрүндө дагы ошол бүгүнкү элдин катмарындагы реалдуу проблемаларды түшүнгөн, билген, акылы жеткен, ошого анализ бере алган мыкты чыгаан парламентарийлер, депутаттар бара турган болсо, мен ойлойм булардын баары бат эле жолго түшөт. Ошондуктан бир бул саясий партиясынын курамында жалаң ошондой жаш десең жаш, билимдүү десеңиз билимдүү, ишкер чөйрөсүнөн эл аралык стандартка жооп берген ушундай мыкты ар тараптуу команда топтолуп Жогорку Кеңешке баратабыз. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, Кудай буйруса айтылган жаңы идеяларды, айтылган жеңил эрежелерди Кудай буйруса биз депутат болуп калсак, аны ишке ашырганга толук мүмкүнчүлүк болот. Мен сиздерге ден соолук каалайм. Дайыма ушул үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун, мамлекетибиз дайыма өнүксүн, ишкерлерибиз дайыма ушул алдыга жылып, биздин мамлекеттеги эң өнүккөн мамлекеттердин катарына киришине тилектешмин. Чоң рахмат. Абдисаид Каримбеков, чоң рахмат. Мына мыкты уулуңуздар, катуура кол чаап коюңуздар. Эң сонун. Рахмат. Улантабыз. Аны эмесе кийинки кандидат Кыргызстандагы белгилүү юрист, 2 жогорку билимдин ээси, эл аралык арбитр, Бир бол партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Жомарт Жолдошев.
Арбаңыздар. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, менин ардактуу элим, кадырлуу аталар, сиздерди бүгүн ушундай күндө көрүп отурганыма абдан кубанычтамын. Алгач айткым келгени, бул биздин негизги кыргыздын баалуулуктары, биздин элибиздин тереңинде калган баалуулуктары, булар биз үчүн эмнелер? Бизде башкаларга окшоп жер, кендерден нефть, газ сыяктуу нерселер жок. Биздин элибиздин эң негизги баалуулугу бул биздин элибиз. Элибиздин ичиндеги ар бирөөбүзгө тиешелүү нерсе ар намысыбыз жана эркиндигибиз. Ошол биздин ар намысыбыз менен эркиндигибизди кармаган нерсе, эрежелер, коргогон эрежелер, бул адам укугу. Демек, Кыргыз Республикасы үчүн адам укугу бул алдыңкы орунда тура турган нерсе. Эң негизги локомотив болуп, биздин алдыбызга жыла турган нерсе бул адам укугу. Азыркы учурда кандай шарттабыз, биздин адам укугу кандай шартта? Канчалык деңгээлде биздин ар намысыбыз менен биздин эркиндигибиз кенен же чектелип келет? Баарыбызга белгилүү. Булардын баардыгы такалып Кыргызстандагы болгон мыйзамдарга келип такалат. Мыйзамдарды жалпы эле биздин юстиция министрлигинин сайтына кире турган болсок, 100 миңден ашкан эрежелер бар. Булардын баардыгы биздин элибиз үчүн, ар бир жаран үчүн ашыкча жасалма укуктук тармактан болгон тоскоолдуктар. Экинчи бир чоң маселе бул укуктук үстөмдүк. Укуктук үстөмдүк деген эмне? Укуктук үстөмдүк деген бизде губернатор болобу, депутат болобу, дыйкан болобу, же өзүбүздүн жөнөкөй бир жаран болобу, бардыгына мыйзам бирдей иштеш керек. Анын акыбалы кандай? Баарыбызга белгилүү. Бул нерселердин бардыгын бизге коргоп, адилеттүү камсыздап бере турган нерсе биздин сот бийлиги. Эми сот бийлиги боюнча кенен бир күн, 2 күн, бир жумага чейин айтса болот. Себеби көчөгө чыгып 10 адамдан сурасак, ошонун 9'u болбосо онун баары тең сотторго ишенбестик көрсөтүп келет, туурабы? Бул бардыгыбыздын мойнубузга келген. Эч ким барбаларга кайрыла да албайт. Булардын бардыгы эмнеден келип чыккан нерселер? Булардын бардыгы ошол эле мыйзамдардан келип чыккан нерселер. Ошол эле адилетсиздиктен келип чыккан нерселер. Булардын бардыгына биздин элибиз муктаж болуп келген нерселер. Жыйынтыгында эмне болот? Ишенбестик болот. Жыйынтыгында эмне болот? Үй бүлөдөгү болгон ажырым болот. Ал ажырым кайдан келип чыгат? Ал ажырым ар бир үй бүлөдө. Менин өзүмдүн үй бүлөмдө дагы бир тууган агам менен карындашым чет өлкөдө эмгектенип келет. Эмгек миграциясына кеткендер. Бул ар бирибизге тиешелүү маселе. Бул кандай көйгөй? Бул алардын ал жердеги укуктары. Бул жерде туруп бир үй бүлөнүн 2 болуп ажыраганы. Андан дагы баарыбызды өкүндүргөнү, жүрөгүбүздү жарганы, жан дүйнөбүздү оорутканы бул бөбөктөрдүн ата-энесинен болгон ажырымдары. Канча деген жарандарыбыз сыртка кетет, алардын балдары бул жерде чоң апа, чоң эне, тайне тайталардын колунда калат. Жыйынтыгында алардын келечегине болгон жалпы эле бийлик тарабынан болгон кайдыгерлик менен балта чапкандык биздин бир эле ошол бөбөктүн эмес, жалпы Кыргыз мамлекетинин алдына балта чапкан менен теңме-тең барабар десек болот. Көйгөйлөр көп. Көйгөйлөрдүн көбү барып келип ошол мыйзамдуулук менен чектелет. Себеби ошол бүтүн болгон биздин мыйзамдардын сапатсыздыгы кайдан келип чыгат? Сапатсыздыгы так ошол жогорку кеңештен келип чыгат. Жогорку кеңешке биз шайлоого келгенде, тандоого келгенден биздин кайдыгерликтен келип чыгат. Койчу, анан көрө огородумдагы майда чүйдө ишти кыла коеюн. Койчу, мен сиз деле ал жакта чечилип калат ал маселелер. Койчу, тиги тууганымды шайлай коеюн. Бул досумду шайлай коеюн. Ошонун аркасынан келип чыккан нерселер. Бардыгыбыз күбө болдук акыркы сазыкта. Ошол жерде отурган мен бир дагы депутатты актай албайм. Бирөөнү дагы актай албайм. Дурус окуй албагандар отурат, сүйлөй албагандар отурат.
Эки сөзүнүн бири биз деген момунча мыйзам кабыл алдык, мынча мыйзам кабыл алдык. Бизге азыр ал мыйзамдардын кабыл алган кереги жок. Ар бир мыйзам бизге кошумча болгон эрежелер. Тиги жакка барсаң бул кагаз керек, бул жакка барсаң бул кагаз керек. Анын баары бизге эмне кереги бар? Бизге жарандарга, жөнөкөй жарандарга ашыкча тоскоолдук бербесе деле биз өзүбүздү бакканга, өзүбүз камсыздаганга шартыбыз, деңгээлибиз тиешелүү. Бирок бул депутаттардын деп айтабыз, мыйзам чыгаруучулардын аркасынан келген кайдыгерликтин аркасында көрсө өзүбүз дагы салымыбыз бар экен. Бул кадамга барардын алдына абдан көп кеңешүүлөр, ойлонуулар болду. Калп айтпайм, биз 2 жылдай ушул партиянын лидери менен баарлашып сүйлөштүк. Барган менен эмне чечилет? Бардык айтат. Барганда эмне чечилет? Эмне кылат? Мен өзүм ушул жерде Ошто эле окугам, Зайнабидиновада окугам. Университетте да ушул жерде окугам. Америкада да окугам. Англияда да окугам. Диссертациямды ошол Англияда жактагам. Эл аралык соттордо арбитр дагы болуп, ошол жерде жактоочу дагы болуп, азыркы күнгө чейин катышып келем. Деги эле бардык жерде. Бирок биз үчүн мисалы ушул өлкөгө келип, өлкөгө бир кызмат кылабыз деп ниети бар балдар аз эмес, көп. Келели дейт, келели баралы дейт. Бирок бизге биринчи тоскоолдук эмнеде? Биринчи тоскоолдук биз шайлоого жөндөп катыша албайбыз. Себеби шайлоого барганда толтура акчаларды алдыга бериш керек. Баягы 5 миллион деп өкмөткө дагы депозитти коюш керек. Анан жалпы Кыргызстан боюнча 150 миңден адам көп добуш алышым керек. Бул жаш, билимдүү, тажрыйбалуу, иштеп жүргөн адамдарга бул чынында эле оңой нерсе эмес. Ошондуктан биздин ушул элибизге, жерибизге, өлкөбүзгө жарай турган уул кыздарыбыздын көбү сыртта жүрөт дагы, келгенге да кызыктар эмес. Бирок ошонун кээ бир адамдар бар, ошонун үстүнөн кадимкиде ой жүгүртүп, ошого кызыктар болгон. Жыйынтыгында ушул акыркы 2 жылдын ичинде Бир Бол партиясы аркылуу биз ошол чын эле жаратман, билими бар, өмүрүндө бир иштин аягына чыгып көргөн тажрыйбалуу уул кыздарды чогултканга мүмкүнчүлүк болду. Алардын баардыгы мына азыр алдыңыздарда отурат. Алардын ичинде мен дагы бармын. Биз эгерде мындай платформа, мындай шарт болбосо, биз барганга дагы эч кандай өзүбүздө мүмкүнчүлүк болбойт болчу. Буну жашыруунун кереги жок, буну ачык эле айтыш керек. Эгерде мындай темп менен кете турган болсо, биздин өлкөдө мыйзамдуулук боюнча, жалпы эле мамлекеттик башкаруу система боюнча өзгөрүү да болушу мүмкүн эмес болчу. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу биздин элибиз. Жеке мен үчүн өз элимден башка ыйык эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Ар бир адамдын өмүрү, ар бир адамдын бактылуулугу, ар бир бөбөктүн келечеги бизге баарыбызга тиешелүү. Биздин ата-энебиздин бакубат жан дүйнөсүнүн кенен болуп жашаганы биз үчүн өтө жана терең маанилүү нерсе. Ошонун алкагында биз ушул жердеги жаш, жаратман, адискөй, кесипкөй жарандарыбызды чогултуп, эл алдында тандоого алып чыктык. Өзүбүздү өзүбүз мактагандай болбойлу, интернетке киргиңиздер. Бардык тиешелүү маалымат, бизге даже карама-каршы иштеген кээ бир массалык маалымат каражаттар аркылуу көрүңүздөр. Эң жаш деген, эң билимдүү деген, эң көп улуттуу деген партия жалгыз гана Бир Бол. Алдыңкы сапта турган Бир Бол. Бул статистика айтып атат. Бул биз өзүбүздү өзүбүз айткан эмес. Бул статистика айтып атат. Бул башка тарап, бул үчүнчү тарап айтып атат. Бул нерсе бир жагынан бизди сүйүндүрсө, экинчи жагынан бизге өтө чоң жоопкерчилик алып келет. Мени азыркы учурда биз көп айтып атабыз. Биз ушундай кылалы. Көп нерсени мойнубузга алып атабыз. Бул нерсеге аттангандан бери чын айтайын сиздерге, мекендештерим, жакшы сөздү аз угуп калдык.
көбүнчө эл тарабынан, жолугушкан тарабынан ишенбестик менен катуу сөздөрдү угуп келебиз. Буга дагы негиз бар. Бул жерде эч кандай биздин элибиздин күнөөсү жок. Бул жерде күнөөнүн бардыгы буга чейин ошолорго түзүлгөн шарттар. Ал шарттарды баягы эле чириген системанын аркасынан келген шарттар. Көптөгөн нерселер ар тармакта айтайлы. Азыр ишкерлик тармакта айтты. Башка билим берүү, бул ден соолук, саламаттык сактоо тармагын айтайлы. Сот система айтайлы. Бул илгертен калган, эскирген, азыркы заманбап талапка жооп бере албаган нерселер. Эл аралык сотторго катышабыз. Кыргызстан бүгүнкү күнгө чейин 100 миллион деген сомдорду уттуруп келет. Себеп неде? Себеп баягы эле бюрократияда сабатсыз адамдарды өзүбүз тандап алганда. Суранам сиздерден. Өзүңүздөр ушул жарандык өзүңүздөрдүн позицияңыздарды бекем кармап, жакындарыңыздарды, коңшу колоңдорду, туугандарды бардыгын шайлоого биринчиден барууга, позицияны өзүңүздөрдүн эч кимге бербөөгө чакырам. Балдар, кыздарыбыз бардыгы эмигрант болуп, мына ушул Москвада жүрүшөт, Корея, Америка, ушул дүйнөнүн төрт бурчуга кеткен да балдар бардыгы. Ушул мигранттардын арасында мен да болгом. Мигранттардын жашоосун мен өзүм денем менен, өзүм көзүм менен көргөм. Биз да ошентип окуп, биз да ошентип тетип келгенбиз. Бул оңой нерсе эмес. Сырттан көрүнгөндө барып эле бир жерден акча жыйып келе тургандай нерсе да эмес. Алардын бардыгы, алардын ал жердеги болгон укуктарын ким коргоп атат? Барыңыздардын туугандарыңыздар, барыңыздардын уул кыздарыңыздар бар азыр чет элде. Ар бири билөөдөн бар сөз. Чалып эле сураңыздарчы, ким коргоп атат? Мусафир болуп жүрөт. Биздин чек ара маселелери чечилбей атат. Аларды тең ата ошол жерден тең-метең сүйлөшө турган кимдер бар? Эч ким жок. Жалаң сабатсыздарды, жалаң кошоматчыларды үйүп алып отурат дагы, болду. Ошол менен эле сен жакшы болуп отурат. Жалпысынан караганда мамлекеттерге болгон зыян менен биздин андан дагы жаман болгон, келечекке болгон зыянды эч ким ойлоп да койгон жок. Ошондуктан Бир Бол саясий партиясы биз өзүбүздүн ушул жоопкерчиликти алып, өзүбүздүн ушул жаркын келечекке болгон башыбызды сайып, колубуздан келген нерсени кылалы деп, Кудай буйруса быйыл Кыргыз Республикасынын эң чоң болгон саясий иш-чарасы Жогорку Кеңешке болгон шайлоого аттандык. Сиздерден колдоо күтөбүз. Сиздердин тандооңуздар, сиздердин колдооңуздар биздин Кудай буйруса сиздерге болгон эмгегибиз. Урматтуу шаардын тургундары, коноктору жана жыйындын катышуучулары. Мен Фархатбек Алимжанов бүгүн сиздер менен кезигип турганыма кубанычтамын. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө Жогорку Кеңешке партияларды тандоо алдында турабыз. Мен бул жарышка Бир Бол партиясы менен бирге барууну туура көрдүм. Себеби бул партия жаш жана билимдүү жаштар менен толукталган. Мен ушул жыйында сиздерге атам Айбек Алимжанов тууралуу кыскача токтолуп кетүүнү туура көрдүм. Атам көрүнүктүү коомдук саясий ишмер жана филантроп болгон. Бир топ алгылыктуу жумуштарды жасаган. Тилекке каршы анын өмүрү кыска болду. Атам шаарыбыз жана өлкөбүз үчүн көптөгөн жакшы иштерди жасай алды. Мен атамдын жолун жолдоо максатында 2016 жылы анын урматына Айбек Алимжанов атындагы кайрымдуулук фондун негиздедим. Айбек Алимжанов атындагы кайрымдуулук фондун негизги багыттарынан бири жардамга муктаж адамдарга көмөк көрсөтүү жана билимге умтулган, спортко кызыккан жаштарды колдоо болуп саналат. Ар бирибиз жаркын келечекке умтулабыз. Мен билимимди жана тажрыйбамды мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн жумшаймын. Билем, бул жолдо көптөгөн кыйынчылыктар жана сыноолор күтүп турат. Бирок жараткандын жана элимдин колдоосу менен элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылууга бел байладым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.
Аркадбек Алимжанов, ең мықты. Журналист, мұғалим, қоғамдық ишмерайым, Бир бол партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Чынара Капарова. Ош шаарында конок. Катуураак кол чабуулар менен дос болобуз. Чынара Капарова. Саламатсыздарбы, кадырлуу калкым. Буга чейин мен сиздердин алдыңыздарга көгүлтүр экран аркылуу ар бириңиздердин үйүңүздөргө чакырылбаган конок болуп, мейман болуп кирип келчү элем. Бүгүн мен сиздердин алдыңыздарга тазаланган, жаңырган, жаратман жаштардан куралган Бир бол саясий партиясынан депутаттыкка талапкер катары аттанып алдыңыздарга келип отурам. Биз азыр өзүбүздүн партиябыздын кызыкчылыгы үчүн, алдыга утуп, жеңишке жетиш үчүн аймактарды кыдырганга туура келип жатат. Бир топ аймактарды кыдырдык. Ошол аймактарды кыдырганда мен эне катары, Кыргыз Республикасынын жараны катары элдин ушунчалык тажагандыгын, элдин чарчагандыгын көрдүм. Эл эмнеден тажады? Эл 30 жылдан бери күтүүдөн чарчады. Эл эмнеден чарчагандыгы бул куруу убадалардан чарчады. Демек, элибизде үмүттүн үзүлгөндүгү байкалып турду. Биздин ар бир жолугушууда эл тандоонун кызыкчылыгы үчүн, тандоону кантип жүргүзүш үчүн билбейт. Мына алдына көптөгөн партияларды сунуштадык. Бардыгыбыз өзүбүздүн программабызды, бардыгыбыз өзүбүздүн жазай турган ишибизди айтып келе жатабыз. Бирок элдин көпчүлүгүндө кимди тандайм деген чоң суроо турат. Бирок мени кубандырган нерсе, элибиз ойгонгондугу, элде кандайдыр бир сезим пайда болуп, эл кандайдыр бир үмүтүн өчүрбөй алдыга умтулуучу жаштарды колдоп тургандыгы мени абдан кубандырды. Бул нерсени мен өзүмдүн партиямды тааныштырып жатканда, биздин партиянын курамынын чындыгында эле жаратман жаштардан түзүлгөндүгү, жаңы жүздөрдөн куралгандыгы элге далил катары көрсөтүп бере алдык. Анткени бул далилди мен же сиз эмес, бул далилди эл аралык көз карандысыз серепчилер чыгарып берди. Демек, Бир бол партиясы бул жаңыланган, жаңы жүздөрдөн эч кандай бир саясий оюндарга же болбосо коррупцияга малынбаган жаңы адамдардан куралган Кыргызстандагы эң биринчи партия десем дагы жаңылышпайм. Көпчүлүк адамдар менден сурайт, эмне үчүн саясатка аттандыңыз? Белгилүүсүз турмушуңузду кыла бербейсизби дейт. Мен саясатка ак үйдө болуп жаткан интригаларга аралашуу үчүн эмес, же болбосо саясий оюндарды жүргүзүү үчүн эмес, мен аял катары, мен эне катары айымдардын, кыздардын, биздин балдардын укугун коргоо үчүн, биздин пенсионерлердин, улуу адамдардын, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын укугун коргоо үчүн бел байлап, ушул жоопкерчиликти мойнума тагып баратам. Бул эң чоң жоопкерчилик. Бүгүнкү күндө аялдардын жана балдардын укугун коргоо боюнча чындыгында эле абдан көп мыйзамдар бар. Бирок бир дагы мыйзам иштей элек жана иштебейт. Бул дегендик мыйзамдын жаман жазылгандыгында эмес, бул ошол мыйзамды аткара турган өкмөттүн чабалдыгында, өкмөт мүчөлөрүнүн кадрды тандоодогу чабалдыгында. Бизди ким башкарып жатат? Мен дагы бир жолу бир суроого жооп бердим. Дагы эмне үчүн баратасыз дегенде, мен арданганыман баратам дедим. Эмнеден арданасыз? Мени тил билбеген адамдардын элчи болуп аткандыгына арданам. Тамга тааныбаган адамдардын башкаруучу болуп мени башкарып жаткандыгына арданам деп жооп берем. Мына бүгүнкү күнү мен өзүм тилчи катары, мугалим катары, кыргыздын патриот кызы катары кыргыз тилинин корголушун каалаймын. Мына биздин жогорку трибунада кыргыз тили көрүнүп, көзгө көрүнүп туруп, каратып туруп бузулуп жатат. Жакшынакай сөздөрүбүздү ошол эле эл өкүлдөрү бузуп берип атат. Ошонун бардыгы тең эл тараза. Мисал үчүн көгүлтүр экран мен көп жылдар иштедим. Элдин көпчүлүгү моданы, сөздүн модасын, кийимдин модасын, салттын модасын мындайча айтканда бардыгын көгүлтүр экран аркылуу кабыл алат. Ошол көгүлтүр экранда, чоң трибунада, парламентте, өкмөттө иштегендердин сабаты, сүйлөгөн сөз аркылуу билинип турат. Биз бүгүн Кыргыздын бийликтеги элитасын тазалашыбыз керек. Жакшынакай элита деген илимий термин дагы бүгүнкү күнү өзүнүн багыл мазмунун бузгандай болуп калды. Элита деген бул эл өкүлү болбошу керек.
эл өкүлү менин түшүнүгүмдө бул элдин кулу болуу, элге кулдай кызмат кылуу. Ошон үчүн элдин үнүн жеткирем, эл үчүн иштейм, эл үчүн талыкпайм деген адамдар гана эл өкүлү болууга аттанышы керек. Ал эми акыркы 5-6 чакырылыштарды карай турган болсок, көпчүлүгү бизнесин коргоо үчүн, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, элге элита болуп бийик машиналарга түшүү үчүн келген. Биз андай нерсеге жол бербешибиз керек. Аламдашуу заманында албетте көп өзгөрүүгө баратабыз. Жаңы билим келип атат, тил билүү мүмкүнчүлүгү кеңейип атат. Албетте мунун бардыгы тең бизге билимди жана окууну алып келе жатат. Биз мындан ары өзүбүз жок деп айтышыбыз керек. Эмнеге жок дешибиз керек? Бийликчил партияларга жок дешибиз керек. Анткени алар келет дагы ушул бийлигин сактап, ушул бойдон өзүнүн башкаруусун улантып кетүүнү каалайт. Биз эмнеге жок дешибиз керек? Биз бүгүн акча таратып, акча менен бийликке келем деген партияларга, ошондой адамдарга каршы турушубуз керек. Алар келген күнү бар бир мен акчага сатып алгам, сен менин кулумсуң дегендей эле сиздерге мамиле түзөт дагы ошол бойдон өзүнүн тырмакчанын ичинде хандык бийлик өкүмүн сүрө бериши мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу калкым, кыргыз элим, кыргыз элинин айланам. Бүгүнкү күнү айрым аткаминерлер адамдар баягы эле экен, оңол эле экен, акчага сатып атат, добушун сунуштап атат. Ой, биздин эл оңолбойт деп айтышат. Мен аларга так келсе мындай деп жооп берем. Биздин элден айланса болот. Биздин элди ушинтип мажбурлап 1000-2000 сомго добушту сата турган деңгээлге ким жеткирди? Албетте бийлик жеткирди деп мен айта алам. Ошол адамдарды жакырчылыкка кептеп, 1000 сомго көз каранды кылган бийлик бүгүнкү күнү кайра өзү добуш алууга, кайра өзүн бийликке алып кылууга моралдык укугу жок. Сөзүмдүн кыскасын айтканда, мен негизинен парламентке эне катары бир үй бүлөнү кармап турган айым катары, аял катары, жалпы элдин укугу үчүн, жалпы кыргыз мамлекетинин өнүгүшү үчүн жан дили менен кызмат кылайын деп баратам. Мендей жаштар менен биздин партия куралган. Бир бол партиясына албетте биз жөн эле келе калган жокпуз. Бизде көп тандоо болду. Мисал үчүн, бир аз кыргыз элине таанылып калгандыгым үчүн мени көп партиялар чакырды. Мен аны кантип тандадым? Ошол тандоо тажрыйбам менен сиздер менен да бөлүшкүм келет. Сиздер партияны тандаарда агитаторлар керек болсо ушул сөздү ар бир үйгө, ар бир жаранга жеткиришибиз керек. Партияны кантип тандайбыз дегенде тизмен эле караш керек. Көпчүлүк партияда коррупцияга шектелип, бир нече жолу жаман иштерге барган, анан аягын тазалап, акча берүү менен, ар кандай жолдор менен кайра эле ошолор келип атат. Ошолор келе жатат. Анан кече элдин сынына кабылган адамдардын кайра эле келе жаткандыгы бул орусча айтканда наглость, элди сыйлабагандык, элди урматтабагандык. Ошон үчүн мен тандадым. Анткени мен бир бол партиясын тандадым. Бул партия жаратман жаштардын, жаңы жүздөрдүн, коррупцияга аралашпаган, эч кандай былык менен элдин алдына чыкпаган жаңы адамдардын партиясы. Ошон үчүн урматтуу калайык калк, сиздерди мен тандаган, менин катарымдагы билимдүү жаштар тандаган, билимдүү партия болгон бир бол партиясын тандап, 13 деген номурга добуш берип коесуздар деп терең ишенем. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Биз жогорку кеңешке барсак, көрсөтөбүз, иштеп беребиз деп чыгып экинчи жолу турушум. Өткөндөгү парламенттеги өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө, өзүбүздүн тажрыйбабызда бүгүнкү күндө ким каякта иштеп атат, ким эмнелер менен алек болуп атат, мамлекетибиз кайсы багытка кетип атат. Ошого окшогон маселелер менен бүгүнкү күндө маанилүү, биздин элибизге эң маанилүү болгон тирикчилик, миграция, мына өнүктүрөбүз деп айтып аткан инвестиция, өндүрүштү колдоо, ошого окшогон маселелерди канткенде түйүнүн чечебиз деп баш орттук. Көп ойлондук, көп адамдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, акылдаштык. Бүгүнкү күндө ошол жолго, ушул маселелерди чечүүгө бардыгыбыз биригели, келели деп жалаң жаштардан түзгөн бир бол партиясынын курамына бириктик. Бизге бүгүнкү күндө ар кандай маселелерди айтабыз, кылыш керек, аткарыш керек, өнүктүрүш керек, ынтымак болуш керек, бир болуш керек. Ушунун бардыгын кылганга бизге эмне чынжыр болуп кармап турат?
бизге ким мешайт этип атат ушуга, биздин эмнебиз жетип атат деген маселелерге. Бүгүнкү күндө ошол нерсенин бардыгын кармап турган, бизди байлап турган, бизди башкарып аткан, бизди кул кылып аткан коррупция. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр бардыгыңыздар көп болуп атасыздар. 4 адамдын башын бириктирген жетекчиден баштап, эң жогорку даражадагы президент, парламент, өкмөттө баш болуп, биз коррупция менен күрөшөбүз, коррупция менен күрөшөм деген маселени приоритет кылып келип атат. Бүгүнкү күндө президентибиз совбез өткөзүп атат. Бардык жетекчиликтерди чогултуп, коррупция менен күрөшкүлө, коррупцияны жеңбесеңер жоопко тартам, кеткиле деген маселени коюп атат. Бүгүнкү күндө коррупция менен биз кантип күрөшүп атабыз? Тобу менен чыгып алып, жолдогу 500 сом кармаган гаийни кармайт. Университеттен студенттен пара алдың деп 1000 сом пара алган мугалимди кармайт. Врачты кармайт. Да, бул дагы коррупциянын элементтери. Бирок бул болгону парада. Бүгүнкү күндө бизди түйшөлткөн маселе чечүүчү мен кыйынмын деген атка минерлерибиз бардыгы биригип алышып, өз ара ымалашып алып, маселелерди ошолор аркылуу гана чечип калганда ошону коррупция дейт. Бүгүнкү күндө мына элибиздин алдында шанс турат. Биз коррупция менен кантип күрөшөбүз? Бизге коррупция кантип келип атат? Бүгүнкү күндө коррупция ар бириңердин үйүңөргө бурчтарда 1000 сомдон таркатып, мына бизди колдоп кой деп келип атат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө барыбыз ошого түшүнүп жетип, коррупцияга сокку ура турган мезгил. Биз мына ошодон коркпой, бел байлап, ар кандай маселелерде бирге болобуз деп, өзүбүздүн күчүбүзгө, акылыбызга, биримдигибизге таянып, ким өзүнүн акылына ишенбегендер, өзүнүн күчүнө ишенбегендер, өзүнүн билимине ишенбегендер, кошоматчылык кылып, биздин үстүбүздөн башкарып аткан, мен кыйынмын, мага кызмат кылышыңыз керек дегендин аркасынан жүгүрүп жүрүп күн көрүшүдө. Биз ал жолдон кайтып, арабызга мен деген юристтерди кошуп, менмин деген ар кандай финансист, экономист, спортсмендерди кошуп, коррупционерлер менен бардык багытта күрөшүүгө даярбыз деп чыктык. Бүгүнкү күндө биздин катарыбызды толуктаган күчтүү десеңер спортсмендер, ар кандай акылдуу десеңер илимпоздор, мыйзам керек болсо юристтерибиз, экономиканы көтөрүш керек болсо экономисттерибиз, финансы десеңер финансын түшүнгөн финансисттерибиз бар. Биз бир топ болуп бириктик. Биз силерден бир эле нерсени күтөбүз. Бизди колдоп бергиле. Кудай буйруса, силер менен ушул көрүшүбүз акыркы болбосун. 4 октябрда жеңишке жетип, бардыгыбыз жерлерде биздин партиябыз утту деп, ушул жерлерде тойлогонго насип кылсын. Келечекте ушул жерде тургандар, биз ушул чоң трибунадан выступать этип, ошол коррупционерлер менен кармашып күрөшүп атканда, мына биздин балдар деп жерлерде колдоп берип турсаңар, биз терең ыраазы болобуз. Өткөн кеңешмеде мен мүчө болуп, ошонун бир нече бөлүмдөрүнө катышкан. Ал конституциянын дарегине жакшы жаман нерселер айтылып жүрөт. Мен ошол нерселерге жоопкер катары бир нече тараптарын айтып кетейин. Биздин конституцияны жакшылап изилдеп көрсөк, чындыгында суктанарлык бардык тараптарынан эл аралык стандарттарга төп келген жакшы конституция. Болгону ал иштебей жатат. Конституцияда жарандарыбыздын укуктары, эркиндиктери эң чоң бөлүм болуп арналган. 46 бирине
биздин гана конституцияда жарандын адамдын укуктарына жана эркиндиктерине ажыратылган. Кошуна өлкөлөрдөн алсак, Казакстанда 31-ине, адам укуктарына Өзбекстанда 34 гана берине. Ал жагынан дагы биздин конституция алдыда. Бирок тилекке каршы аны иштете турган мыйзам чыгаруу жана мыйзамдарды көзөмөлдөөчү эң жогорку мамлекеттик орган туура эмес, компетентсиз адамдардан куралып калды. Депутаттардын жөндөмсүздүгүнөн, мурдакы чакырылыштардын алсыздыгынан биздин баш мыйзам иштебей өз ордунда турат. Түгүл ал баш мыйзамды бир нече жыл мурда жоготуп ишкен. Билесиздер да? Эми жаңы чакырылышка мен мынакей азыр партиялаштарым айтып кеткендей, сонун татыктуу партиянын катарында баратам. Бул дагы менин конституциялык укугум. Ошону ишке ашырыш үчүн ушундай сонун партиянын катарына киргеним, ушулардын катарында мен талапкер болуп бара жатканым мен үчүн чоң сыймык. Эми конституциянын коомго, биздин жашообузга берген таасирлеринен 10 жылдын ичинде биз парламенттик өлкө болуп толук ошол башкарууга өтө алган жокпуз. Дагы деле чындыгында өлкөнү президент башкарып жатат. Президенттин башкаруусун жакшы, жаман деген пикирлер көп. Бирок биз баш мыйзамды сактап, же парламенттик башкарууга өтөлү, же болбосо президенттик башкарууга өтөлү деген идеяларды чыгарган депутаттар да болду. Алардын жообун өз кезинде бердик. Биз өз жолубузду тандап алганбыз. Бирбол партиясы парламентаризмди аягына чыгарат. Бирбол партиясы элге өзү ээ болгон мамлекетти башкаруу укугун кайтарып берет. Конституция бизге бейтаныш, аты эле угулуп, өзү жок нерседей сезилбеш керек. Айрыкча бул жерде биздин негизинен талапкерлерибиз болуп турат. Биз баарыбыз бирге чакан гана болгон укуктук нормативдик акт. 114 берене 9 бөлүм. Ошону жакшыраак өздөштүрүп, биз кийин мынакей өзүбүздүн шайлоочуларыбыздын астында биздин шайлоочулар биз үчүн уялбаш керек. Эртең бир күндө жогорку кеңештин улуу трибунасынан биздин депутаттар сүйлөп жатканда биз үчүн элиңиз, жакындарыңыз, шайлоочуларыңыз биз үчүн уялбаш керек. Мына биздин депутат, ушул жигит биздики, ушул биздин партия деп биз менен сыймыктана турган бололу. Кымбаттуу партиялаштар, урматтуу калк, ушундай сонун иш-чараны даярдап өткөзүп жаткан биздин республикалык, областтык штабтын кызматкерлерине рахмат. Көп иштерди ушул жигиттер, кыздар жасап жүрөт. Алар бир аз артта көрүнбөй калышы мүмкүн. Биздин талапкерлердин ийгиликтерин жаратып, бизге шарт түзүп, бизди алдыга сүрөп жүргөн штаб, биздин агитаторлор, үгүтчүлөр, начальник штабтар, баарыңыздарга талапкерлердин атынан чоң ыраазычылык. Силер ойлоңуздар, биз силерди билебиз жана көрүп турабыз күндө. Силер менен бир тайпабыз, ошон үчүн биздин атыбыз бир бол. Рахмат. Жодар Сайдылканов. Мен сиздерге саламаттык сактоо тармагынын реформасы жөнүндө айтып бермекмин. Мына өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. 2020 жыл жалпы дүйнө жүзү үчүн чоң бир сыноо болду. Ал эми Кыргызстан үчүн бул эки эсе сыноо болду десек болот. Себеби биздин миңдеген жарандар кайтыш болду. Биздин партиябыздын эле алдыңкы катарындагы талапкерлерден бирөөсү жубайынан ажыраса, бирөөсү атасынан ажырады, башка бирөөсү апасынан ажырады. Баарыбызга залака келтирди. Бул сыноо. Бул өлүмдөргө
Kim günölü? Bul ölümdörgü virüs günölü be? Yok, virüs günölü emes. Bul ölümdörgü aylığı 5.000 son bolgon dariger günölü be? Yok, alar günölü emes. Bul ölümdörgü 30 yıldan beri erkin bazar ekonomikasına ılayıktaş albagan sistema. Bul ölümdörgü humanitardık jardamды satıp gelgen, beytaptardı oorukanaga alış üçün para surap gelgen jetekçiler günölü. Mına dünya yüzü bul sınavı turuştuk bergen өлkөлөр жүздөгөн өлkө var. İgiliktүү bul sınavdan ötkön. Munun jolu emnede? Munun jolu reformada. Bul pandemiya bir taraftan bizge ziyan ap kelip atsa, hazır bolup görbөгөндөй bir mümkünçülük alıp kelip жатат. Mına uşul mümkünçülüktü biz kaçırбай uşul reformanı daroo işke aşırышыбыз керек. Саламаттык сактоо тармагынын реформасы. Эгер ишке ашырбасак, эртең унутулуп калат. Дагы ушу ойдон жүрө беребиз. Биз сунуштар элек. Мына колубуздагы ооруканалардын 1/3 бөлүгүн университеттерге берейли. Эмнеге университеттерге? Себеби биздин дарыгерлерибиздин сапатынын төмөн болгондугу, алардын практикалык базасынын жок болгондугунан. Теория менен практика бирге эмес. Ошондуктан биз сунуштайбыз 1/3 бөлүгүн университеттерге берейли. Бизге Индиядан медицина факультетине окуучулар келет, а биздин жарандар болсо тескерисинче Индияга барып дарыланат. Түркияга барып дарыланат. Түркия айтып атат, мына Türkiye degende men 12 yıl Türkiye'de ötkürdüm. Oşol reformanı öz gözüm menen gördüm. Erdoğan'dı emnege jakşı göröt eli bilesizler be? Erdoğan'dı köprü salgan üçün emes, yol salgan üçün emes, koz süylөгөн üçün emes. Oşol salamatlık saktoo reformasını işke aşırganı üçün jakşı göröt. Antkeni anın paydasını har bir jaran sezip atat bugünkü gün üçün. Oşol le Türkiye aytып atat, mına былтыр 1 milyon kişi darlanganı geliptir Türkiye'ye. Bu 1 milyon kişi 10 milyar dolar alıp geliptir Türkiye ekonomikasına. Bu 10 özdörünü Türkiye'nin statistikası mına. Былтыр karap koymuzlar. Dıştan gelgen orullardın 3%'i Kırgızistan'dan geldi deyip Türkiye jariyaladı. 10 milyardın 3%'i kança oladı lesler be? 300 milyon dolar oladı. 24 milyar som bizden büdjettin 5'ten 1 bölügü. Oşonça akça жалгыз эле Türkiye'ye agıp ketip atat. Indiyaga agıp ketken akçаны айтпай эле коелу. Platforma даярдап атабыз. Бул санари платформага өлкөдөгү баардык дарыканалар, өлкөдөгү баардык дарыгерлер, өлкөдөгү баардык фарм компаниялар, өлкөдөгү баардык бейтаптар ошол платформага кирет. Darıgerler beytaptarga kagazda emes elektronduk retsept yazıp başlayt. Oşol elektronduk retseptegi malumat 10 yıl saktalat. Eğer bir beytap maga tuura emes aşıkça darı yazdı dep kaalasa darıgerdi sotko beralat. Bul bolso farm kampanya menen darıgerin ortasındagı korrupsiyany joyot. Oşol le uçurda өлкөдө канча дары бар экенин биз так билебиз. Кайсы дарыканада экенин анан эң маанилүүсү, эң зарыл болгон дарылардын элге жете турган баасын мамлекет аныктайт. Спекуляция токтойт. Муну дагы Түркия ишке ашырды. Биз алардын опытын алып келип бул жерде ишке ашырабыз. Мунун баары колдон келет. Урматтуу Ош жергесинин тургундары, мен сиздердин маңдайыңыздарга
birinci jolu çıkıp atkan jokmun. Mına 2016 жылы ошол эле тышта окуган жаштарды колдоп мен бул жерде ар бир көчөңүздөрдү кыдырдым. Мен өзүм талапкер болбосом дагы ошондо Демократ деген партиясы менен шаардык кеңешке катыштык. Алтынбек Сулайманов менен бирге 2 жылдан бери баарлашып келебиз. Биз бул 2 жылдан ашкан созулган бир баарлашуунун негизинде ушундай астыңыздарга чыгып, бизге бир мүмкүнчүлүк бериңиздер. Bizge bir şans verinizler. Biz özgürlüğünü alып keleyli dep turabız. Biz Oş Şaардык Кеңешинин Бир Бол партиясынан 16-жылы депутат болуп шайланганбыз. Мен өзгөрүү багытында бир элди турак жай менен камсыздуу багытында бир минут токтолуп кетсем, 2016-жылы биз Ош шаарына депутат болуп келгенде Ош шаарында 500-ге жакын квартира Ош шаарынын тургундарына ипотека багытында берилген. Ошондо биз келгенде ипотеканын пайызы 12%, жылдык мөөнөтү 8 жыл болчу. Биз ошондон талашып тартышып 6%га жылын 12 жылга өзгөрткөн болчубуз. Бирок мына өткөн жылы акыркы сессиябызда декабрь айында ошол пайызды биз Бир Бол партиясы 0%га түшүрөлү деп сунуштадык. Себеби ошол үйлөрдүн өздүк баасы $350 бүткөн. Ошол эле учурда биздин жарандарыбызга $450 баалап өткөргөн. Бул жерде ипотекалык эч кандай жоготууга учурабайт, алдыга карап дагы иштесе боло берет болчу. Бирок биз 0% деген сунушту биздин көпчүлүк коллегаларыбыз колдобой, бирок бир аз болсо пайызы ылдый төмөнгө түштү, 4%га. Буну мен эмне үчүн айтып атам? Бул турак жай менен камсыз кылуу багытында бул системаны республикалык масштабта ишке ашырса болот. Мамлекеттен көп деле каражат талап кылынбайт. Бул жарандарыбызга 0%дан кылып көп кабаттуу үйлөрдү жана ошондой эле жеке менчик турак жайларды ипотека багытында пайызсыз берсек болот. Биз ошого аракет кылабыз. Бир Бол партиясынын негизги багыттарынын бири ушул. Biz Бир Бол партиясында жалаң жаш, жаратман талапкерлер чогулдук. Биз өзүбүздүн жашообузда өзгөртүү киргизе алдык. Бизге ишенип добуш бериңиздер. Сиздин жашооңузда дагы биз өзгөртүү киргизебиз. Рахмат. Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече жолку депутаты Алтынбек Сулаймановду чакырам. Кол чабуулар. Assalamu alaikum, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу коноктор, урматтуу партиялаштар, урматтуу кандидаттар. Мен сиздердин алдыңыздарга чыгып бир эки нерсеге токтолоюн дедим. Барыңыздар жакшы билесиздер, мен 3 жолку чакырылыштын депутаты болдум. Азыр бүгүн күн тартибинде элибиздин эңсөөсү, элибиздин талабы, элибиздин каалоосу бул жаңылануу, өзгөрүү болуп атат. 30 жылдан бери алдыга жыла албаганыбыздын бир топ себептери бар. 30 жылдын акыркы 10 жылында мен ошол жогорку бийликте депутат болуп келдим. Мен бийликтин партиясынан да депутат болуп бардым. Өзүнчө партия түптөп да депутат болуп команда менен бардым, жакшы билесиздер. Мен толук içinde ошол бүгүнкү иштеп аткан системанын içinde иштеген, içinde жүргөн ал системанын туткуну, ал системанын курмандыгы болгон инсан катары мен сиздерге айткым келип атат.
Бұл қалыптанған система бізге қарсы іштейді. Аға, сіздердің барыңыздар, ақылыңыздар жетіп тұрады. Ал системаны бұндан ары гүлдетіп, бұндан ары улантауыз дегендер, алар терең жаңылышат. Ал тура емес жол. Мен ал жолдан қайтып, башқа жолды таңдауға барын чақырып келем. Бүгін елемес бұға чейінки менің сөздерімі жоғарғы кеңестен ұғып анализ берсеңіздер болады. Бұл система, иштеп атқан системаның тұтқыны жалпы 6 миллион ел азабын тартып атат. Құрмандығы болған бұл системаның толы біздің уыл қыздарымыз бар. Бұл системада ким ғана өніге алады? Аны қошаматчықты жақшы өздөштірген, пара алуыны жана берүүнү жақшы өздөштіргендер, жана танышы бар, чоңдун танышы баласы ушулар ғана ал системада жашап келет. Бүгүнкү қалыптанған система ар бириңиздерге қаршы иштейт. Ал системаны ким өзгөртөт деген маселе турат. Мен жаңыланууга жалгыз эмес, ушундай заманбап билимге ээ болгон жаңы жүздөрдү ошол эле мезгилде өзүнүн тармагында ийгиликтерди жараткан инсандар менен чогуу баратабыз. Ал инсандар сиздердин уулуңуздар. Ушул жаңы жүздөр өзгөртүүсүнө мен толук ишенем, жана көзүм жетет. Ошол жаңы жүз кандидаттарга мен сиздерге айтып коеюн. Сиздерди бизди оор тоскоолдуктар күтүп турат. Мен ишенем элибиз колдоп берет. Бирок ал тоскоолдуктар бизди кайрадан ошол тоскоолдуктун курмандыгы кылып, туткуну кылганга аракет кылат. Биз ал тоскоолдуктарды басып өтүшүбүз керек. Ал тоскоолдук кылгандарды колдогондор бизден бир топ эсе көп. Бирок биздин артыбызда 6 миллион ел бар. Мен кандидаттарга айтам. Белди бекем буып, башты көтөргүлө. Жеңиш биз жакта болот. Кыргыз жараны алдыда чоң тандоо турат. Ал тандоодо түрдүү партиялар келатат. Ал партиянын ичинде кошаматчылар, саткындар, чыккынчылар, уурулар келатат. Мен сиздерди чакырам. Күч төңкөрүшүн эмес, акыл, билим, деңгел революциясына чакырам. Сиздер аны жеңе аласыздар. Сиздерде чоң күч бар. Ал күч барыңыздардын тамырыңыздарда агып турган кан болот. Ошол сиздердин күчүңүздөр. Мен кыргызмын, түгөнөрүдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болордо күчөгөн. Мен кыргызмын, канатым бар, тилим бар.
mezgillerden oy çunkurun tüzөгөн. Kötör bastı kanattaşım kandaşım, köküröktö uluğunamız kaynasın. Ar bir Kırgız amanatı manastın, han tukumu kulga aylanıp kalbasın. Bir bol Kırgız. Rahmat. Мықты лидер Алтынбек Сулайманов. Чабуулар. Жаштарга куралган партиянын лидери. Рахмат. Эми бүгүнкү жыйыныбыздагы жыйынтыкталып барууда уруксат берсеңиздер, мен ак бата берүү үчүн бул тарапка кадырлуу аксакал Байсариев Темирбек абабызды бул тарапка чакырайын. Аба келиңиз. Кыргызстан мамлекетинде жашап жаткан бардык улуттар, сиздерди бүгүн көргөнүмө чоң кубанычтамын. Кадырлуу калкым, биз мына 31 августта Кыргыз мамлекетинин 29 жылдык майрамын майрамдадык. Ушул 29 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр, кандай алдыга кетүүлөр болду, өзүңүздөр көрүп биле турасыздар. Мен алардын бардыгын айтып отурганга убактым жетпейт. Bir söz менен айтканда, biz алдыга кетпедик, артты көздөй кеттик. Аракет кылган ошол учурдагы күйгөн партиялардын бири мына бир болду, мен жакшы билем. 15 жылдан бери şu программасында элдин, калай калктын, жумурай журттун ишин аткарабыз деп жаман көрүнгөн, жакшы көрүнгөн учурлары болду. Бул ушундай экен мезгил. Бирок мынакей азыр мониторингтан көрүп турдуңуздар, бул партиянын 97% жаштар экен. Мен ошолорду көрүп туруп, өзүмчө мындай жеңилдеп дагы мурдагы акыбалымдан кичине жогороп, өйдө көздөй кетүүгө камырап калдым чындыгында. Көрсө, булардын ниети, тилеги келечекте мынакей ушул 5 жыл 6-чы чакырылыштын депутаттарын бардыгын кечирип койгула. Ал менин сөзүм эмес, чимкирик деген аталышты аталды. Алардын арасында 53-чы жылдап кызмат кыламын деген адамдар болсо болгондур, бирок алар аз болуп калды. Элдин ошондой сөзүнө татыктуу болду. Эми мындан ары, урматтуулар, убакыт келди. Эгерде ушул 7-чи чакырылышта мына бир бол партиясына эгерде жаштар экен 97%. Биз ошолордун үмүтүн, тилегин, эл үчүн ойлогон максаттарын бардыгын эске албай туруп, башка жака оосок анда болбой калат. Мен сиздерден суранам. Бир убакта Кыргызстанда Чалкан журналында иштеген Эсенгул Ибраев деген абабыз бар эле. Ал киши мындай деп айткан экен. Ар адамга сылык бол, силкип какпай. Kokuz kalsa bir жерден işi жақпай. Егер sunsa жоқ дебей алғын қолын, қарда мұстақ сөз менен бетке чаппай. Адам уылын қордосың, қор болосың, қадіріңді сыйларға киши таппай дейді. Сен өзіңді тұрмыштың торындасың. Сенден ешкім bir адамда қорынбасың. Жақшы болсаң, сенің айтқан сөздеріңден түк ешкімдің көңілі орыбасың. Жақын жүрген жан жолдошты сыйлабасаң, андан бір жаман біреуге жолығасың деген екен. Анысыңары, урматтуу мекендештер, мына ошол чоң чогулушка келип, мына жакшы сөздөрдү уктуңуздар. Бардыгыбыздын ниетибиз, тилегибиз ушул заман оңолсо экен. Ошо балдарыбыз четке кетпей, өзүбүздө иштеп, мамлекеттин гүлдөшү үчүн чоң салымын кошсо экен ниеттебиз. Бардыгыңыздарды мен ушу бир бол партиясына добуш берүүгө өзүмдүн атыман, эл журттун атынан, сиздердин атыңыздардан суранат элем. Кандай эме келиңиздер, ушул бир бол партиясынын жалпы кандидаттарына Абабыздан ак бата болсун, жамгыр менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт. Амин. Кыргыз элинин башынан бак кетпесин. Бир бол партиясынын башынан алдынан так кетпесин. Душман жамандык ойлоп жүргөн болсо, тилегине жетпесин. Уулубуз кубаттуу болсун, кыздарыбыз уяттуу болсун. Өрөөнүбүз малга толсун, өрүшүбүз данга толсун.
бардығыбыз дайым жақсылық болып гүлдеген мемлекеттердің арасына кіріп, Құдайым өзі қолдасын. Амин. Аллаху акбар. Бар болыңыздар. Жақсылық қалайым. Чоң рахмат. Баталар қабыл болсын.